Саламатсызбы, урматтуу министрдин орун басары. Редакциялык мүнөздөгү бир суроо болуп атат. Биринчи берененин 16 пунктун карасаңыз, азыркы иштеп аткан редакция боюнча иштөөгө жиберүү деп которупсуздар, прикомандированиеде турабы? Кызматкерди укук коргоо органдарынын кадрында калтыруу менен башка мамлекеттик органдардагы жана эл аралык уюмдардагы кызмат орундарына иштөө үчүн жиберүү деп жазылып турат. Ал эми редакцияланган вариантында болсо башка мамлекеттик органдардагы деген сөздү алып коюпсуздар, так жазыпсыздар. Администрация, президенттин администрациясы, жогорку кеңештин аппараты, эл аралык уюмдар, ошондой эле мамлекеттер аралык органдарга кызмат орундарын ээлөө үчүн жиберүү, анан структуранын ичинде бир бөлүктөн экинчи бөлүккө деп. Ошондо эмне башка мамлекеттик органдарга барып иштей албай калдыбы? Мисалы, экономика министрлигине барып иштесе болот эле, Минфинге барып иштесе болот эле, губернатордун администрациясында иштесе болот эле. Ошол суроого жооп бериңизчи. Нуржигит Кадырбекович, сиз туура айтып атасыз. Ошол мүчүлүштөрдү жокко чыгаруу үчүн ушуну киргизип атабыз. Бизде кызмат орунда болуп туруп, мына ошол эле Минэконом, мэрия жана башка мамлекеттик органдарга кетип калып атат иштегеничи. А бизде ал кызмат орун калып калып атат, жана биздин стажы кетип атат, баардык социалдык талапты жеңилдиктердин баарын алып атат. Ошондо биздин кызматкерлер жетишпей турган учурда башка мамлекеттик органдарга жөнөтүү бизге татаал болуп турат. Бул атайылап чектеп атсыздар да турабы? Эгерде бизде калсаң, ушулсуз гана жака бар, башка жака барганга акың жок, параллелдүү. Бул жакта стажың кете берип, атиякта жүрө бербе деген сөз экен да, турабы? Туура. А мен мындай адашып калганго деп ойлоп аттым эле. Экинчиси, 2016 жылы 18 июльда президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө деген атайын стратегия бекитилген. Ошол жерде укук коргоо органдарынын ишине баа берүүнүн эффективдүүлүгүн баалоонун индикаторлору жөнүндө сөз болгондо ошол индикаторлор такталдыбы? Мисалы, мен кантип баа берем, кандай жакшы иштеп атасыңар, жаман иштеп атасыңар. Өзүңүздөрдүн отчет албетте кылып атабыз дейсиздер. Коомчулук сындап атса, мен кантип реалдуу, объективдүү баа бере алам силерге? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча индикаторлор бекитилген. Бул жерге эң негизги маселе жанакы салыштырмалуу көрсөткүч негиз болгондо булга салыштырмалуу көрсөткүчтөрдөн биз азыр баш тартып, жалпы элдин ишеними жагына көңүл буруп атабыз. Андан тышкары бир кызмат кылганда элге биз услуга көргөзүүгө өтүп атабыз. Ошол жагына көңүл бурулган. Ал индикаторлор менен тааныштырсаңыздар болот, биз эметсеңиз тааныштырып бере алып келип. Чоң рахмат, ошол индикаторлорду жөнөтүп койсоңуздар жазуу түрүндө. Мага абдан кызык болуп атат, анткени көп суроолор берилип атат сиздер боюнча. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.